Менин өтүнүчүм төмөндөгүчө. Үй бүрөдө келинчегим экөөбүз эле турабыз. Акыркы учурларда көп урушчу болдук. Уруш болбогон майда маселелерден болот. Чоң проблемабыз деле жок. Олтуруп сүйлөшөлү десем, сени көргүм келбей жатат, кетем. Жашай албай токшойбуз деп айтат. Жашообуз Кудайга шүгүр, үй бар, машина бар, жакшы жерде иштейм. Ичпейм такыр, чекпейм, динден түшүнүгүм бар, келинчегим да динден түшүнүгү жакшы. Бирок ар дайым менден кемчилдик издей берет. Жамандык издебе деп көп айтам. Сиз катуураак айтып коюңузчу сураныч. Сизди угат. Аны жакшы көрөм, бирок мени жаман адам катары көргөн сайын ар ойлор келип кетип жатат. Өзүм аябай кыйналып кеттим. Аллах. Эми динден түшүнүгүңөр бар экен, Алла Таалам берген рызкы, үй, машина канча адамда жок болот, Ошон үчүн дүйнөдө дайым өзүбүздөн төмөндө карап жүрүшүбүз керек да. Динде алдыда, бизден жогоруна карап жүрөлү. Мен 1 сүрө билем, бул 2 сүрө билет, мен ушуну карап жүрөйм. Мен 10 сүрө билем, бул 15 сүрө билет, мен ушуга жетишим керек мен. Анан о 1 сүрө билген, ана деле 1 эле сүрө билет, мен 10 сүрө билет, меники нормальный деп жүрүп өмүр бою өтүп кетпей, сен бул жака жарыш керек динде. А дүйнөдөчү жок туган. Мен азыр 1 дүкөнүм бар, бунуку 2 дүкөн. Ошого жарышмай да. Дүкөнү жогу жүрөт го жашап эле. Ошон үчүн Алла Таала пайгамбарыбыз айткан буга. Буга бизге ушуну чоң сабак берген. Дин дүйнөдө өзүңөрдүн төмөндүгүңөргө карап жүргүлө. Шүгүрсүз болбойсуңар деген да. Ошон үчүн мен буларга эмне деп айтат элегем? Алхамдулилла, Алла Таала ушундай жакшы экөөң ортодо диндин түшүнүгүн берсе, үй, машина болсо, болду. Бир эле шүгүрдүн аз экен, башка бардык эле нормада экен. Шүгүрдү эле күчөйткүлө. Талим, илим, зикир, ибадатты күчөйткүлө. Тем более Рамазан ай, азыр шайтан байланып калган учурда ынтымагыңарды барды орундатып алгыла да. Устаз, мен уктум эле. Намаздын акыркысы витр намазы болуш керек деп. Мен үйгө барып жатаарда 2 рекет окуп жатам. Бирок дайыма мечиттен витрди окуп келем. Туура айткан. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям намаздын ардын эң акыркысы витр болсун деген. Эгер ушуга машалла бекем болсоңуз өтө жакшы. Анда мечитте сиз витр окубай эле 2 рекет окуңуз, дагы үйгө барганда витр окуп жатыңыз. Мечитте 2 рекет сүннөт окугандан кийин дагы 2 рекет нафиле окуп коюңуз. Ал дагы бар ушундай пайгамбарыбыздын. Ал үйгө баргандан кийин витр окуп, акыркы витр кылып жатыңыз. Бирок азыр Рамазан айда витр жамаат менен окулат, билесиздер, а? Бул Рамазан айга тиешеси жок. Рамазан айда витр Рамазан айда гана жамаат менен окулунат. А башка убактарда жалгыз окулунат. А эгерде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, ким түнү туруп окуганга ишенсе, анда витрди тахажжуттан кийин окусун деген. Эң акыркы витр намазын кылсын деген. А бирок ким кээде туруп калат, кээде тахажжутка турбай кала турган болсо, анда витрди окуп эле жатсын деген. Сакалды кыркып турса болобу? Сакалдын өкүмү кандай айтып бериңизчи. Болот? Сакалды бир муштумдан кийин, мына кыркып бериңиз бияктан. Так. Сакалдын өкүмү туугандар важип. Сүннөттөн сабит болгон важип. Так, ассаламу алейкум ва рахматуллахи. Дамла, менин атым Норус, ушул атты котороюмбу, же кала берсе болобу? Исламда кандай? Кала берсе болот, эчтеке эмес. Биздей жаштарга жакшы мотивация бериңизчи. Себеби азыркы жаштардын түшүнүгү жаңы өсүп келе жатат. Туура жолду тандоо, ыймандуу жар тандоо жана жакшы жашоо үчүн эки дүйнөгө тең пайдалуу амалдар жөнүндө. Туугандар, мындай, алам жаралгандан бери кыямат күнгө чейин адам эле. Эки кулак эч качан 3 кулак болбойт. Эки көз 3 көз болбойт. Ошол адам. Мына биз турабыз го, ушул эле адам. Кийимдер алмаша берет да. Азыр жашыл, көк, кымбат, арзан, ушундай болуп кете берет. Мыналар курулганда нерселер алмаша берет. Машиналар алмаша берет, велосипедтер алмаша берет, ракеталар, телефондар алмаша берет. Бирок сиз алмашпайсыз. Ишенип коюңуз. Сиз ошо ойдон эле каласыз. Демек, эмне айтат элем жаштарга бардыгына да? Адам болойлу. Адам болуп жаралганбыз, адам болуп өлөйлү, болду. Ол адам болуп жаралгандан кийин, адам болуп өлгөнгө адамдай жашаш керек. Адамдай жашашка Мухаммад Расулулла үлгү. Андан башка үлгү жок.
Ошон үчүн Мухаммад Расулуллахда эң алгачкы эле таква. Пайгамбарыбыз Мединага келип, эң биринчи осуяты таква эле. Кудайдан корк, күнөөнү ташта болду. Ракета уча берет. Сен күнөөнү ташта бол. Күнөөнү ташта бол. Жалган сүйлөгөн ташта, жала жапкан ташта. Бирөөнү жек көргөн текеберликти ташта бол. Күнөөнү ташта сен.